эки талапкер койдук кандидатурасына. Талант Мамытов менен Адакам Кимсенбаевич Мадымаров. Эки талапкерге мен чогуу суроо бердим. 6-чы чакырылыштын 1-чи уюштуруу заседаниясында 6-чы чакырылышта Өмүрбек Токтогулович Бабанов келген билесиз, Ата журт Республика партиясы менен. Алар куруу пиар жасашып, жеңил пиар жасап, элдин алдында жакшы көрүнүш максатында 1-чи уюштуруу заседаниясында эле депутаттарды ошол машина албайбыз, квартира албайбыз, бир жардамчыны жок кылабыз деген максат менен ошентип сунуш киргизип, анан кийин калган фракциялардагы аргасыздан аны макул болушуп, жаман көрүнгүсү келбей. Билесиз да, азыр эми саясатта эч ким жаман көрүнгүсү келбейт. Тууру сөз сүйлөсөң, тууганыңа да жакпайсың. Тууру сөздү сүйлөп коюп, мен бөчөкө болуп атам. Ошон үчүн ошонун натыйжасында 6-чы чакырылышта бир жардамчы менен жүрүштү. Бирок ошол эле мугалимдерди айта турган болсок, 6 саат сабак беришет. Силер жок, Эрмек мырза, мындай. Жок, ал силер мугалимдер менен депутаттарды салыштырбагыла. Бул жерде жоопкерчилик деген бар. Мугалимдин билим берет, аларда да жоопкерчилик бар. Жок. Ар бир кызматтын өзүнүн нормасы бар да. Ар бир кызматтын өзүнүн түйүшү бар. Мен өзүм мугалиммин. Биринчи балалык кездеги алган мугалимим, математик мугалиммин менчи. Экинчи жогорку партиялык мектептен атайын курсун бүтүргөм. Үчүнчүсү юридикалык билим алгам мен Бала Сагын университетинен. Мисалы үчүн ар бир кызматтын кандай экендигин билем. Мугалим менен депутатты салыштырбагыла. Мен ошого таң кала берем. Мугалим менен депутаттын айлыгы бирдей болуш керек. Мугалим менен депутат экөө эмне үчүн мындай кылат? Мугалимдин кесиптин өзүнө жараша түйшүгү бар. Мен мектепте директор да болуп иштегемин, мугалим да болуп иштегемин. Ал маселени мен жакшы билем. Ошондуктан ал өзүнүн программасы менен бир багытта өзүнүн сабагын берет, программасын түзөт, методикасын колдонуп алып туруп, түз белгиленген балдар менен иштейт. А депутат деген таптакыр башка да. Бул депутатты эмне үчүн эл шайлап атат? Ал элдин жүгү мойнунда туруп атат. Мен накта иштеген депутат үчүн, болгон үчүн мен билем депутаттын түйшүгүн. Анан тынбастан дежурный болуп ошол жерде отуруп эртең менен 8ден кечки түнкү саат 9, 10, 11, 12ге чейин иштейбиз мисалы. Мен азыр деле кечиндеси 10-до, 11-де, 9:30-да кетип атам. Демек сиз ошон үчүн мына иштин кызыкчылыгы үчүн жанагы 6-чы чакырылыштагы депутаттар менен мен түздөн түз байланышып жүрдүм деп атпаймынбы? Депутат болбосом дагы бирге иштешип жүргөн депутаттар болду. Ошолордун канчасынын ой пикирин угуп жүрдүм. Депутат деген бул биринчиден мыйзам чыгарат. Эксперттер менен иштейт. Мыйзамды чыгарыш үчүн иштеш керек, күнү түн отуруп алып. Мыйзам жаза билиш керек, ой жүгүртө билиш керек, жок деген идеясы болуш керек. Эксперттерге мыйзамды жаздырыш үчүн дагы ал өзүңдүн идеяң болбосо, көз карашың болбосо, кайсы мыйзамды жазасың? Экинчиден, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөшүң керек. Үчүнчүдөн, фракциянын заседаниясындагы ондогон материалдар менен шугулданып, анга катышышың керек, муну окушуң керек, үйрөнүшүң керек, катышышың керек, үнүңдү кошушуң керек. Комитеттеги маселелер болот. Биз эми азыр жаңыдан баштап атабыз. А күнү келгенде 20-30дан маселе болот комитеттердин маселелеринде. Тиги фракциянын маселелери кеминде 10дон жогору болот. Жогорку кеңештин сессиясында материалдар болот. Күн тартибине канча 20-30даган мыйзамдардын долбоорлору кирет. Андан сырткары башка маселелер бар. Андан сырткары аларга даярданыш керек. Андан сырткары жүздөгөн каттар келе баштайт. Мына азыр эле мен үчүн кеч калып иштеп атабыз. Ошол келген каттар менен шайлоочулар менен жолуккан мезгилдеги берилген наказдар бар. Ошолордун бүт барын тизмектеп иштейм деген адам отуруп алып иштейт. Анан тийип качып жүргөн адам үчүн бир помощниктин да кереги жок, керек болбойт.